Жапаровдун өкүл баласымын деп акча талап кылгандар боюнча маалыматтар келип жатат. Садыр Жапаров анын атын жамынып мыйзамсыз текшерүүгө алгандар боюнча өз пикирин билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына пост жазды. Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин дешип ар кайсы жерлерге барып опузалоо менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт, деди ал. Булак Жети ТВ чекиткейи. Эми мындай, буга чейин менин постторумду окуп, колдоп, туура деп ойлорун кошуп келген тарапташтарым, досторум, агайларым, эжелерим, энилерим, сиңдилерим, президентти шайлап алсак эле тынчып калабыз го десем, премьер-министрдин да ким болушун биз сунуштап, биз чечип калган эмишпиз көрсө. Андай болсо, эгерде чын эле элдин сунушу эле бир нерсени чечип калган заман келгени чын болсочу, анда Бабановду сунуштабагыла. Эмнеге? Чуулганды окуялары көп, элди эчак ирэнжитип салган. Эгер ал болсо дагы ызы чуу чыгат. Экинчи, Клара Солтонкулованы сунуштабагыла. Ал келсе Садыр Жапаров менен тирешип, тетирленип олтуруп ишибиз деле бир илгерилебейт. Үчүнчү, Мырзахматовду сунуштабагыла. Ал келсе тиги араң отурган ызы чуу жаратуучулар дагы чыгат. Баланчанчы жыл мынча жеген, Түкүнчөнчү жылы тигинче жеген деп. Дегеле аягына чыга күрөшпөй, кара башын калкалап илгери качып кетип, эми кайра жетип келген кишиден үмүт арткан силер да кызык экенсиңер. Төртүнчү, Новиков кала албайт экен. Анын үстүнө ал өтө жашты кылат. Анын сөзүн тышкы саясатчыларды кой, биздин ички саясатчылар сөз дебей, кеп жебей дейжектейт. Бир аз жашты кылат. Ал андан көрө кесибин аркалап экономика тармагына барып, тажрыйба топтоп даярдансын кийинки шайлоолорго. Бешинчи, Ташиев агайыбыз болсо бизге азыр УКМКга жемкорлордун сазайын берүүгө абадай, суудай керек. Ордунан кетпей биздин жеп ички иштерди тазаласынчы. Ошондуктан артында чуулганды иши жок. Мурунку кийин Кыргызстандын экономикасын кыйшайып, какшып кыйроосуна салымын кошпогон. 5-октябрда жаштар менен аягына чейин күрөшкөн. Ок атылып жатса да тигилерге окшоп жан соогалап качпаган. Андан кийин аянтты башына кийип тарып аңдыган кузгундай болуп кызматка жулкунуп оорун талашпаган. Садыр Жапаровго атаандашып жолун тоспой, эл алдында биринчилерден болуп чыгып элдин таламын талашкан бир кыргыздын чыгаан патриот уулу бар. Чын эле бир жакшы сунушум бар. Премьер-министрликке мен Темирбек Ишембаевич Асанбековду сунуш кылаар элем. Эмнеге? Анткени премьер-министр бул өтө маанилүү башкаруу системасындагы саясий фигура. Ошондуктан азыркы коррупцияга аралашкан аткаруу өкмөтүнүн туура багытта алып келүү үчүн сөзсүз түрдө бир орунга төмөнкү сапаттагы кандидаттын келүүсү зарыл. Биринчи, тышкы саясатта кабыл ала турган билимдүү, жогорку деңгээлде эл аралык ишканалардын иштөө эрежесин түшүнгөн. Экинчи, Кыргызстанда эски бийликке аралашпаган, системада коррупцияга аралашпаган. Үчүнчү, коом кабыл ала турган таза саясатчы болуусу стабилдүүлүктү камсыз кылуу үчүн өтө маанилүү. Төртүнчү, мамлекеттик деңгээлде саясий, экономикалык, улуттук экономикабыздын стратегиялык өнүгүүсүн түшүнгөн. Ошол маселени чечүүгө программасы бар адам керек. Бул талап менен сапаттын баары бул агайда бар. Агайдын өздүк баракчасына кирип өзү менен таанышып, андан соң Мекен ынтымагы партиясынын программалары менен таанышсаңыздар менин оюма толук кошуласыздар. Буга чейин бир нече пост жаздым эле, парламенттик шайлоодо ушул партияны колдойм деп күтүп гана олтурам. А бирок кечөө бүгүн соц баракчадагы ызы чуу кымкуулуктан кийин эмне үчүн ушундай талапкерлер дагы да көмүскөдө калып, дагы да бир жемкор премьер-министр боло калыш керек деген суроо жаралып, пост жазып жеке оюмду билдирип турам. Эгерде эки лидер айкалышып иш алып барсын, өлкөбүз оңолсун, тезирээк жылыш болсун дей турган болсоңуздар, постум менен бөлүшүп, агайды колдоңуздар. Жаңылбайбыз, бардык маалыматтар агайдын баракчасында бар. Тааныбагандар болсо кирип таанышып, интервьюларын уксаңыздар. Баса, айта кетүүчү нерсе агайды адабиятта да башын сылап келет. Өзү жазбаса да жазгандарга жардамын аябай,
Рухеш сайтына да колдоо көрсөткөн. Колдоого татыктуу бекен? Албетте ооба. Люстрация эле керекпи? Мына люстрация деп бөлүшөт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Мурда деле коррупция менен күрөш катуу жүрүп атат деп төшүн каккылап келишкен. Бирок ал сөз жүзүндө гана болчу. Азыр чындап иш жүзүндө күрөш башталды. Качан депутаттын бир тууганы пара алып кармалганын көрдүңөр эле айткылачы. Болгон эмес андай. Мисалы Оштогу Бажыда иштеген кадимки эле депутат Сагындык Дилдибаевдин бир тууган энеси $1000 пара алып жаткан жеринен УКМК кармады. Эгерде реалдуу күрөш жок болсо, адатынча эле депутат агасы крышавать этип, баягысындай эле кое берилмек. Бирок андай болгон жок. Анысы аз келгенсип үй камагына чыгуу үчүн $100,000 акча төлөп чыгыптыр. Ырас, кана болот буга чейин дагы пара алып жүрсө керек, ошонун баарын төлөшүптүр. Иштейт деп ушуну айтат. Мындай жемкорлорду камап бекер мамлекеттин эсебинен бага бербей, андан көрө жеген акчаларын сыгып туруп, артка кайтарып алганыбыз оң. Мындай учурлар канча дейсиң? Эгерде күрөш ушундай темпте жүрө турган болсо, биздин кабатыр кылып жаткан карызды ушундай жемкорлордон кайтарып туруп төлөсөк жетмек тургай ашып кетет го дейм. УКМКнын жетекчилиги азамат, мурда эрк жетишпей келген деп бөлүшөт Мелис Саладинов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Бекборбиев Кайрат менен Куралдын адепсиз жоруктарына пикирин билдирди. Бул тууралуу ырчы өзүнүн жеке баракчасына жазып чыкты. Өзгөртпөй беребиз. Курал: Кайрат инилерим үчүн коомчулуктан кечирим сурайм. Россиянын прожарка берүүсүн туураганы аракет кылышыптыр. Бирок бизде менталитет башка. Биздин эл мындайда аш кылган эмес жана кыла албайт. Ооба, сөгүнгөндү ким билбейт? Баарыбыз билебиз. Өзгөчө мага окшогон торкендин суусун ичкен, интернаттын кашасын жеген, советтик армияда кызмат өтөгөндөр жакшы эле билебиз. Бирок ал талантты эл алдына алып чыгуунун кереги жок эле. Достор, бул проект АКШдан башталып дүйнө жүзүнө таркап кеткен. Бүгүн биздин жигиттер ойлоп тапкан жери жок, ошолорду туура гана аракети. Андыктан кечиримдүү бололу. Биздин бул жигиттер кыргыздын желегин дагы талай жерде желбиретишет. Ал эми сыйлыктарын алабыз дегени боюнча. Маданият министрлиги менен шоу-бизнес тармагы 30 жылдан бери кошулбаган эки башка тармак. Бул маселени эстрада өкүлдөрү жакшы билебиз. Министрликтин өлкө боюнча миңдеген кызматкерлери, башка иштери толтура. Ошолор менен алек болсун. Абдан көп көйгөйлөрү. Ал эми Курал, Кайрат коомчулуктан жонуңарга камчыны алдыңар. Эми чыгармачылык менен алектенип, угарман, көрмандарыңарды тарбия таасири зор. Махабатты даңазалаган ырлардан жаадыргыла. Мүдүрүлбөс туяк, жаңылбас жаак болбойт, деди ал. Булак коом чекит пресс. Матраимов: Жолдошбаев Ак уйдун төрүн ээледи. Бир ай мурун Ак уйдун 705 кабинетин Өмүрбек Бакиров ээлеп алганын жазган элек. Андан кийинкисин кадимки Дастан Жумабеков басып алыптыр. Жөн калбай Искендер Матраимов да 7-де эңсеген кабинетине кирди. Уялчаак атка конгон Камчыбек Жолдошбаев да куру калбай спикердин кабинетине ээлеп, корустон болуп отурат. Ак уйдун 7-кабатында президент, анын аппараты, анан жогорку кеңештин фракция лидерлери олтурчу. Бирок 5-октябрдагы толкундоодон кийин ким кайсы кабинетти ремонт кылса, ошого олтурмак болуптур. Өксүк комплекси деп коет эмеспи Бакиров, Жумабеков, Матраимов Жолдошбаевдин Ак уйдун чокусуна чыгып алышканын кара. Булак Тараза чекит KG.